Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн мен сиздерге өзгөчө бир суусу тунук, эс алууга өтө ыңгайлуу, жакшы жерди ушундай көрсөтөйүн деп чечтим. Эсиңиздерде болсо, мындан бир жума мурун айтып өттүм эле. Кадамжайдын аймагындагы ыйык жерлерди видеого тартам деп. Ошолордун бири Кадамжай району Баткен областыга караштуу Чоң Кара айыл аймагынын Актурпак айыл өкмөтүнүн аймагындагы Өзбекстан анклавы Жигитбирим деген сейил бак экен. Мынакей бул жерге келип кадимгидей эс алып чер жазып кетсеңиздер боло турган экен. Мен ушул эң бир чоң көлдөн баштадым азыр. Карагыла ушунчай тунук экен. Ичиде жүргөн балыктарга чейин көрүнөт экен. Мына катамарандар бар экен. Ушундай бир жакшы шарттарда ыңгайлуу жер экен. Эл келген күндөрү ушул мына жаш балдар үчүн ыңгайлаштырылган оюндар баардыгы иштейт экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул жерге келсеңиздер, канча болсо дагы меймандарды эки жактан баардык келген меймандарды жакшы шарттар менен күтүп алышат экен. Мына отурганы салкын, абасы ушундай салкын экен. Отурганы үй бүлө менен, бала чакалар менен, тууган урук, достор, классташтар келсе, мындай кабиналары жана тапчандары бар экен. Мынакей кадимгидей келип, толук эс алып кеткенге толук шарт каралыптыр. Бул жердин кызматчылары айтат, канча адам келсе дагы бир убакыт өзүдө батырсак болот деп. Ушундай шарттар бар экен. Assalamu alaikum. Өзүңүз тааныштырыңыз ага. Жасыл Ибрахимов. Şu Жигитбирим Чоң Кара айылдан болот. Жигитбирим Чоң Кара айылдан. Şu жерде кызматчысыздар, да? Ооба. Ошол шарттары тууралуу, мына Жигитбиримдин суулары тууралуу мага айтып кетсеңиз. Эми бул тарыхыны тарыхын энди ата бабаларыбыз билет. Билишибизче, şu алтындан булак суу деп şu Жигитбиримден чыккан. Endi tarixte bilerbeyiz. Şu bulaklardan faydalanıp şu yerlerge aldın es alıcı yerler bolgan Jigitbirim. Hazır dele es alıcı. Biz endi işine buyaka neme kılıp, hizmet kılıp. Meymandarda jaş kütüp alasızlar, ha? Qanday şartlar kurulgan? Endi şartlar. Bardıq şartlar var. Es alганга, şu kelgen mehmandарды özünün emesiga karap, aş, dımdama, pirojok. Şunday. Mınaki tabiatı qoz öte sonun jer eken. Ördöktөр mınday süzüp жүреткен. Bul darya da endi, mınday. Bulaktan çıkkan sular şuntip çoğulup keletken. Öte salkın, havası salkın, es alууга öte ыңгайлуу жер экен. Бүгүн эми дем алыш күнгө биз туура келдик.
iş күндөрү, элдер көп келген күндөрү ушул качелилер, оюн зооктор баардыгы кызмат көрсөтөт экен элдерге. Туура айтамбы? Мынакей. Канча адам келсе, канча мейман келсе толук батырганы шарттар бар экен. Кайсы күндөрү көрөк эл келет? Суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье күндөрү, ишемби, жекшемби күндөрү бул жерде эл Endi сезон көп калды, күнүнөн беле сезон келгенде дейт, күнүгө эле болот дейт. 25-ден башталат. Мен мына Акыр Коңгуродон, Бул жердин кызматчысы айтып өттү, 25 майдан башталып, сезон башталып, күзгөчө болот да, ошондо 1-2 ай. Жакшы экен, күнүгө келсеңиздер деле болот экен. Мынакей өзгөчө табияттын өзүнүн кооз жерлери. Бул жердин эң негизги сыйынчу мындай зыярат кылчу жери ушул макбара деп айтылат экен. Күмбөз, бизче айтканда. Бул жерде өзүнчө тарых бар экен, азыр бул жердин шайхы билген кишиден сурап билебиз, мына зыяратчылар келиптир. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биздин Кадамжай районунун Баткен областынын аймагында ушундай тарыхый жерлер көп. Буюрса, иншалла бүгүндөн баштап, ушул көрсөтүүдөн баштап мен ушулар тартып сиздер менен тааныштырайын деген ниетим бар. Мына булак бар экен бул жерде. Кооз жерлер көп. Эми мындай көрүнүштөр да бар экен тилешке. Бул эми илгерки мурдагы тарыхый бизге чейинки болгон иштер. Канча кылымдан бери турган ушул дарак, дарак экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биздин Кадамжай районунун Баткен областынын аймагында ушундай тарыхый жерлер көп. Буюрса, иншалла бүгүндөн баштап, ушул көрсөтүүдөн баштап мен ушулар тартып сиздер менен тааныштырайын деген ниетим бар. Мына булак бар экен бул жерде. Кооз жерлер көп. Эми мындай көрүнүштөр да бар экен тилешке. Бул эми илгерки мурдагы тарыхый бизге чейинки болгон иштер. Канча кылымдан бери турган ушул дарак, дарак экен. Мына ошо азыр сиздер көргөн көлдөр, чоң көлдөр ушул булактан куралат экен. Суулары өтө тунук, муз дагы экен. Мына ошол жерден булак чыгат экен, караңыздар. Алланын керемети. Мындай жерлерге келип, Куран окуп, зыйынган жакшы, бирок ниетти түз кылыш керек. Барыңыздарга ушул жерге келип, зыярат кылышыңыздарды, биздин сапарыбыз карады, зыярат кылышыңыздарды каалайбыз. Келиңиздер, Жигит Бирим
kompleksi.